Өлкөдө жашаган атуулдардын өзүн кыргыз жараны деп таануусун өнүктүрүү аракети уланууда. Бул боюнча президенттин жарлыгынын негизинде 2021-2026 жылдар аралыгындагы концепцияны ишке ашыруу боюнча өнөктөштөрдүн координациялык жолугушуусу өттү. Концепциянын 5 артыкчылыктуу багыты бар. Алар жарандардын кыргыз жараны экенин туура түшүнүүсү, элдин биримдигин бекемдөө, мамлекеттик тилди өнүктүрүү, мамлекеттик чечимдерди кабыл алуу процесстеринде жарандардын бирдей катышуу укугун камсыз кылуу, мамлекеттик органдарга жана саясий институттарга ишенимди жогорулатуу. Мунун баарын жүзөгө ашыруу үчүн 65 бөлүктөн турган иш-чаралар планы даярдалган. Анын алкагында буга чейин мекеме ишканалардын социалдык адистерине, тиешелүү профилдик кызматкерлерине, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын социалдык адистерине, жогорку окуу жайлардын мугалимдерине аталган маселелер боюнча атайын окутуулар өткөрүлдү. Кыргыз жараны концепциясынын негизги максаты бул кыргыз жараны деп жарандардын өзүн таануусуна өнүктүрүүгө ыңгайлуу, ылайыктуу шарт түзүү максатталган да. Мына ушул максатка жетиш үчүн бул жерде комплекстүү мындайча айтканда иш-чаралар жүргүзүлүш керек. Бул комплекстүү иш-чаралар инфраструктуралык түзүмдөрдөн баштап жалпы идеологиялык багыттагы туура түшүндүрүү иштерин баардыгын камтыйт. Все мы заинтересованы в том, чтобы реализация концепции гражданской идентичности кыргыз-жараны. Биз концепциянын кабыл алынышын өлкө үчүн маанилүү окуя деп эсептейбиз. Бул документ биримдикти бекемдөөгө, жалпы кыргыз элинин бүтүндүгүн сактоого жана тынчтыкты, туруктуулукту камсыздоого чоң салым кошот. ЭКК президенттин жарлыгын жогору баалайт жана ушул стратегиялык документти ишке ашырууга толук даяр.